Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalının görüşçüleri, mekendeshler, kutmandуу күнүңүздөр менен koy sүйүүчүлөр коому. Бүгүн биз сиздерге мына ушул экран астында турган өтө керемет кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Талас облусунун Талас районуна караштуу Бешташ айылындагы фермер агабыз Азамат агабыздын короосуна келдик. Сиздерге бүгүн биз сатыла турган тектүү кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Выставкага кимде ким барган болсо, мына ушул кочкорлорду көргөн. Мына ошо короосунда турабыз, буйруса мына ушундай чоң кочкорлордон биринчи баштайбыз. Азамат агабыз менен таанышалы, андан кийин кочкорлор менен таанышалы. Андан кийин мондай жаш кочкорлору бар, өтө сулуу. Кимде ким уруктукка тектүү кочкор издесе, анда эмесе мына чыгарылышыбызды аягына чейин көрүңүздөр. Буйруса өтө сонун кочкорлорду көрөсүздөр. Буйруса. Мына кочкорун кармап Азамат агам өзү. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Түндө келдик, тосуп алдыңыз, коноктодуңуз. Жакшы келдиңиздер. Алла разы болсун сизден. Эми кочкорлоруңузду көрсөтүп баштайлы, буйруса. Азамат байке, кандай койлоруңуз бар да, жайлоодо да аз койлоруңуз? Койлор жайлоодо азыр. Жалаң кочкорлор калды. Колдо кочкорлор калды. Бүгүн сатыкка кандай кочкорлор чыгарасыз ошондо? Ошо мен бул кармап турган миллиондун баласы. Түз баласы миллиондун. Түздөн түз, э? Түздөн түз. Машалла. Таласта өткөн эл аралык выставкада бой жагынан биринчи месттен алды, 3 жаштардан. Машалла. Ошол көрүп тургандай күнү таза аябай, бой чоң. Машалла. Миллиондун баласы ушул. Бул кочкорчу балаңыз кармап турган? Бул линия Насороктун неберези. Насорок кудум эле окшош экен, э, Насорокко. Насороктун неберези, жашы 4 жаш болду. Бул жана атактуу $33.000 сатылган жирафтын атасы. Жирафтын атасы бул, э? Атасы ушул. Машалла. Бул 4 жаш. Бул 4 жаш болду. Могу кочкор канча жаш кармап турган? Бул 2 жаш 2 ай болду. 2 жаштан ашты. Бирок 6 тишке чыкты. 6 тиш жаңы түшүп атат. Кана Азамат байке баштайлы. Выставкага чыкты. Выставкада канча результат, кандай результат көрсөттү бул эми? Ал жакка барганда салмагы түштүбү, бойлору кичирээк чыкты, кандай болду эми үйдө өлчөгөндөн? Үйдөн өлчөгөндөн бою 1,5 сантиметр ылдый болуп калды. Салмагы түштү, аябай эле түшүп кетти. Үйдө канча, выставкада канча чыкты? Эми үйдө ошо 1,5 ай мурун тартканда 182, 184 ушундай болчу. Анан ошо менен көргөн деле эмеспиз. Анан тияктан ойлогон 190ду уже урат деп, э? 176 чыгып калды тияктан. Артына кетип калды кай? Артка кетип калды. Бул ошондо себирбей кайра арыктаган болуп калды, э? Ошондой болуп калды. Жаз келгенде күн ызыкка аппетити жакшы болбой, ушундай болду окшойт да. Машалла. Ну, кочкоруңуз. Анан бой канча чыкты выставкада мунун? Выставкадан 1,5,5. 1,5,5, э? Үйдөн мурун 1,7 чыкчубу? 1,6,5 ушундай да. Карма мындай кармаса ушундай чыгат. 1,5,5 Байнтировкада чыкты. Байнтировкага да өтүп. Эмеден, выставкадан. Выставкада 1,5,5. Бул өзү байнтировочный кочкорбу? Ооба. Канча чыкты параметрлери? Кайсы класска кирди? Кулак баш канча? Кулагы 20 чыккан. Бирок кыска көрүнөт экен, же башы чоңмун? Башы чоң, өтө чоң башы. Кана? Башы өтө чоң. Не комментарий берди биздин Искен байке? Кандай комментарий берди? Комментарий ушу башы аябай чоң экен, жүнү таза, сөөгүктөрү жогон кочкор экен деди. Биринчи класска кирди бул. Бой, куйругу ал убакта арыгыраак болчу, ылдыйраак экен деп биринчи класс деп жазышкан да. Жүндүү болчу ал убакта, кышында өткөн да. Анан азыр мынакей кырккандан кийин куйругу көтөрүлдү. Түпсүз болуп калды. Машалла. Азыр бүт эле бар да, баары жакшы. Мындан төлө алдыңызбы сиз? Мунун төлдөрү бар. Быйыл кач тууду азыр, э? Тууду, жазында туулган. Кочкор ошондо негизи пайдей 4 тиш болмок. Ооба 4 тиш да. 4 тиш болмок да. Кандай? 4 жарылып артынан эле жап салды алтыны. 2 февралда 4 тиш жарды, анан артынан майдын бир 15-теринде, жок, апрелдин 15-теринде 6 тиш жарып койду да бир жагы. Машалла. Бир жагы турат ошол молочный тиштерин. Кочкор бер чыгарыңыз эми, көрсөтөлү. Негизи миллиондун эң алдыңкы балдардын бири экен, э? Мунун мени суктандырганы сөөгүктөр узундугу суктандырды мени. Мындайча айтканда бою жаман узун экен, э? Бой, мондай түздүгү, узуну өтө узун да. Куйруктун формасы мына. Разрези менен. Моюндары да узун. Жагы да узун окшойт. Жагы узун, таза да. Жагы жаман узун кочкор экен, машалла. Азамат байке, бул кочкорда сатылат, э? Бул баазы келсе сатылат. Муну байлаң сиз.
Ана могу жирафтын атасын көрсөтөйлү. Машалла. Кочкоруңуз өтө чоң кочкор экен. Бул ушу келечекте. Ставкада бак, Кенже ага ушуну сурап атканда, ба, ярмарка жактан. Топ болуп кеткен ушуга топтолуп кеттиби? Жок, ал берке. Же ал башка болчу? Ал башка коду. Меке бул. Жираф, Карим ажы көрүп атасызбы мына саткан кочкоруңуздун атасы мына кочкор экен. Мен эмнени окшоттум? Жирафтын куйругу ушуну тартыптыр, а? Мына карап коюңуз жирафтын куйругун. Носорогдун типажы өзгөргөн негизичи. Бул окшош кетет. Бирок бул носорогдун эле, носорогдун балдарына жаман көпөйгөн да. Бул небереси, э? Неберес деп. Машалла. Бул таласка мурун келип калган экен. Бул мурун келген. Өзүңүз мындай ылдый могу буттарын карап коюңузчу келип. Карап коюңуз. Эмне дейт могу буттар? Bunun baldarı da aябай жакшы чыгып атат. 4 жаш. Бирок эмегени буттарын чоңдугу. Жон. Носорог тукумуна өзүңүз да таң калдыңызбы ушундай плотный моерлер, э? Андай болот. Ошол бантировкадан өткөндө ошо элитте алып өткөн. Бул элитный бантировочный кочкор, э? Элит болуп өткөн. Метр. Бой метр. 20. Кулак 20. Машалла. Куйруктары куйругу разрези менен бул эми возрастка келген үчүн бир аз ылдыйраак көрүнүп атыр. Жаш кезинде разрез. Чынын айтканда бычак менен арбуз тилгендей экен, э? Мен дежурный сөзүм бар, ушундай чөткө разрезтерди көргөндө ушинтип айтам да, мына. Бычак менен арбуздун тилип саласың го, ошондой эле болот экен. Машалла. Өзү кара өңдүү кочкорбу? Бук бар экен дегенде. Бул ошол биз туура эмес убакта кыркып алдык да, эртерээк кыркып коюп анан көлөкө сарайда туруп букчуп кетти да. Бул өзүнүн негизи жайында кыркылган, күзүндөгү видеолорунда эме да аябай. Тигилердей эле да щоткада. Бул арт жагында бир аз серыйлыктары бар, бияк кара эле болчу да. Муну Бишкектен сиз алып келгенсизби же сизге чейин башкалар алып келген? Мага чейин ушу эмеде эң биринчи ошол эмеде Арчагулда жирафты саткан Эмил деген майке кошкон. Ошол киши алып келген, а муну, э? Ошол. Сиз алдыңыз беле андан кийин муну? Жок, андан кийин эки кишинин колуна өтүп анан кийин мага тийди да. Сиз былтыр жайында алгам. 1 жыл болуп калыптыр, э? 1 жыл болду. Анда жираф сатылганда сиздин корооңузда турчу экен эле анда, э? Жок, биздин ошо. Булбу? Бул сатылганда берди. Көлдө сатылганда выставка. Ооба. Анан интерес кызыкты кочкорго элдердики. Эми ошол өзүбүз алып кошобуз деп талаада болчук койлорду куут кылып ошол убакта. Ошондо кошуп атканбыз. Весовой интрига болду, аябай эле. Бер кошуп алайлы деп башталды. Кой кошуп алуу деген. Весовой экен, чынын айтканда. Весовой. Өтө весовой кочкор экен, машалла. Выставкада канча чыкты мунун салмагы? Бун 176 чыкты. Буну атайын семиткен жокмун. Баягы өзү эле возрастка келип калды, анан жатып турганы кыйындап калат экен. Өтө семирип кетсечи. Анан мындай ушундай орто эт менен эле апардым ба, эл көрсүндөп эле. Машалла, мына. Ушу эки кочкор, мына козырной кочкор. Мында байлайлы. Андан кийин могу чоң козырной кочкорлоруңузду баасын бычайлы, э? Мондай түбү тектүү носорогдун небереси, жирафтын атасы, миллиондун түздөн түз баласы, мондай кочкор. Мына каранын гүлүн издегендер өтө керемет кочкорлор экен. Машалла. Эмелер акыза? Кубок менен грамота. Машалла. Кана могу кочкорго келели эми. Могу буттун жоондуктары, узундугу, белдин узундугу муну караңыз. Эми могу баасын бычайлы күтүп атат го, миллион баласын канча көт болду экен деп. Атасына тете бул, атасынан өткөн бул, атасынан кем бул деп бизде сөз бар го. Демек албетте адам затына колдонот. Атасынан кем кылбай баа коесуз эми. Муну канчага баалайсыз ошондо? Буну ошо 35 деп атабыз, анан соода болот да. 35 000 доллар, э? Ошондой. 35 000 доллар. Миллион өзү 2021-жылы 2 жыл мурун болуп калды, э? 30 000 долларга сатылган. Бирок ал кезде мындай баа жок болчу, э? Жок болчу аябай. Рекорд болчу, да. Ал рекорд жаңы, андан баяр рекорд койду. Баяр рекорд койду. Негизи азыр
мындай баа берилип бирок сатпай койгон кочкорлор бар 70-80 100дүн үстү. Бирок мындай по факту акчаны эсептегенде биринчи орунда Баяр турат 36 000 доллар менен, андан кийин Жираф, андан кийин Миллион. Мына туугандар, могу кочкор 35 000 доллар экен. 2 жаш 2 айлык, Миллиондун түздөн түз баласы. Бою выставкада 1,5,5 чыккан. Салмагы 176 килограмм чыккан, спортивный формада, Ооба, азыр бул мындай. Машалла, спортивный формада. 35 000 доллар. Негизи мындай параметрди алыш оңой эмес, туурабы? Оңой эмес, ооба. И то жаш кочкор. Эң күчтүү мезгили. Эң күчтүү. Бунун козу кезинде козуларын да саттык. Машалла. Ал жер кармап тур. Кана, өт жиним. Терге кочкорунан мынакей Бул уставкада. экинчи балаңыз. Ооба, бул экинчи балам. Бер жана тур. Бер. Айтпай. Мына нерге астына эле турду. Бул ошондо бой менен чемпион болду. Бой менен чемпион болду, алып тышта мынакей. Бул байрактарбы, кличка? Кличка азы байрактар. Кличка байрактар. Сонун кличка коесуз го. Бой менен. Экстерьерден элештиби? Экстерьерден элешкен эметкен жок. Болгондо. 6 тиш. 6. Бой боюнча, машалла, болду. Тиши ошол бир эмези бир жагы түшүп гана чыгып калды. Бир жагы ошол сүт тиши менен турду дагы белечи. Эки жагы. Ошондо 5 тиш болуп калды. 5 тиш болуп калды. 4,5 тиш болуп калды. 4,5 деп койсо болот. Характери эме ушундай. Мүнөзү барбы? Характерный кочкордо. Бул мен эле сүзөбүчү? Өзү ушун эметет. Кеде-кеде эле тап береби ушинтип. Ушундай. Иншалла мына кочкор. Төштөрү, жоондугу мынакей. Бул баягы. Кана сиз моюттан туруңчу ушинтип мен бияка өтөйүн. Бул жанагы ичке ичке көрүнгөн узунда өтө. Мен выставкадан көзүм түшпөптү, бирок могу короого келгенде таң калдым. Бул. Машалла мына. Келиң эми, могу жирафтын атасын эмне кылабыз байке бул? Алдырака чыгарып коюң. Бул сүзбөйбү? Жок бул. Бул мүнөзү жоош. Жоош ушундай да. Апетти күчтүү окшойт да менимче. Апет күчтүү анан балдар да ушундай да жоошчу да. Мындай өтө бодрый кочкор экен да. Ушундай. Иштеши кандай бул кочкор? Бул иштеши жакшы. Былтыр күзүндө жакшы иштеди. Койлордун баарын эле чыгарды. Былтыр ушуну иштеттиңиз көбүнчө. Ушуну иштеттим основной. Кандай түштү төл? Төл жакшы. Азыр каягы суктандырды, костякпы же куйрукпу? Азыр эме кылам. Бул ушул былтыр жайында пробный коюлган козулар бар. 5 ай болуп калды. Ошолордун көргөзөм азыр арт жагында. Болду анда. Мунун баасын канчага коебуз шеп? Буну эми 15 деп атам. 15 000 доллар, 15 000 доллар деп атам. Жирафтын урматы үчүн. Ооба. Берсем. Жирафтын атасы негизи өзү бир сырлы кыргызса өзү ошо кочкор кыйын экен дейт да негизичи. Жок, негизи бунун каны күчтүү экен. Бул весовой направление экен, көбүнчө. Вести берет. Экстерьер. Форма идеал да. Канча жаш чоңойсо деле куйрук формасын кармайт. Бул кабыргасынын чоңдугун өзүңүз байкадыңыз да. Жиликтердин канчалык чоңдугу, амогу, буттун тонкийлигин көрдүңүзбү өзүңүз да, Бул менимче баягы жайыт өмүр бою талаада баккан фермерлер үчүн дагы моундай типаж өтө маанилүү да. Мындай төп. Машалла, мунун баасы 15 000 доллар. Мына эки производитель кочкор сатыкка коюлду. Машалла, бул жалаң урукту калганы. Бул кочкор сүйүнүп карай турган жагы да бар экен, Машалла, кочкоруңузга өтө сөз жок. Бул эми келечекте жакшы атасын тең эле турган кочкорлордун бири болот го деп ойлойм да. Кандай выставкада эл баа берсе керек баары талашып. Баа болду бир аз. Чоң эле акча? 20-га. Бербедиңиз. Атасынан бир аз кем кылып бере берсеңиз болмок, миллион урматтап. Эми өтө соода болгон жокшо, бир ос ушундай суралды анан. 20-га? Алып калды. Кочкор. Негизи кочкор өтө идеал экен. Да өсөт дейсиз бой? Бул өсөт. 6-8 тишке чейин. Мен анткени байкадым да, кышында келгенде эки тиш кезинде ошо эки тиш тишеп тишелек болчу. 1-3 болчу банировкадан өтүп атканда. Бул банировкадан канча болуп өткөн? 1-3 Кайсы айда өткөн? Кышында февралда, декабрь, январларда өткөн. 5 ай мурун 3 сантиметр же кошту да өстү.
Еще выставка, да? Еще выставка. Выставка никому не радует деген сөз бар ғой. Биз жолу катышып атабыз. Эч выставкада элдердин үйдөгүндөй бой чыккан эмес да. Сөзсүз 2-3 сантиметр. Сиздики дагы 1 сантиметр кичинекей чыгыптыр. Ошо бир аз астай болуп калды. Бул пробниктери бар, Бунуку да бар. Болду. Детально содалашкан адам көрсө болот. Көрсө болот. Мунуку и так сүрүштүрсө болот. Кандай балдары сизге чейинки короолордо бар да мунун балдары? Бар. Бунун баласы 6 тиштен 3-чү месттен алды бир өзү. Былтыр Оштон 1-чи мест алып келди, 2 тиштен. Мунун баласы. Мунун баласы. Жирафтан кийин ошо. Бул жираф кантип кызыл түшүп калыптыр карабыз. Энеси кызыл экен. Энеси кызыл экен. Будан ушул менден деле кызыл койлордон кызыл түштү. Мунун энеси кызыл эмес бекен на всякий случай? Билбейт экенмин ошону. Бул чүйдөн келген. Чүйдөн келген. Ал жагы билбейбиз. Анан кызыл койлордон ушул бир прям койлордун 30% кызыл тууду десем болот да. Мындан качкандар, Мындан качкандар. Анда Жакшы. жакшы элеген анда. Машалла, мына кочкорлоруңузга көз тийбесин. Эми жаш кочкорлоруңузду да көрсөтөлү эми. Жакшы. Бул короодо сатыкка деген жаш кочкорлор бар экен. Бери тартып чыгарып, чечип көрсөтөлү. Экөөн кармасаң, экөөн. Буну карма. Же ошол жерден эле көрсөтөсүзбү? Буну жок. Ошо. Чечип келер акбар. Наркын чечип. Акбар чечип. Жибин чечип ал артта. Бул чүйдүн кочкорлору ошондо? Бул чүйдүн кочкору. Жана Алтынбек байкенин короозунан келген. Дөңгө чыгар. Өйдөгө. Бул жер чукур экен. Бул жака жетеле. Алтынбек байке Петровка, Титаник, Титаник. Аны Титаник статус десек да болот. Азыр Франкел деп коелу эми. Франкел менен дагы байкем. Бактысына эсимде атактуу кочкорлор келет да короосуна дагы. Сен да өйдө аркаракка жыл. Болду. Бул ошол моюндан карма сен. Легенданын неберesi экен. Кана? Бул кочкор. Пробник кылайын деп алгам. Пробник коюп көрөлү деп буйрса. Мунун атасы Пол Афган экен анда. Полавган. Легенда. Легенданын. Өзү жаш экен, жашы. Майский коз деп. Тиши коз тиши эки отен эле. Дагы делечи. Коз тиш менен. Коз тиш менен. Мунун параметрлери канча легенда? Кулагы 20. Бою азыр 93-94 болуп калды. Бул мойну жаман жоон экен, Анан жоондугу өтө да бунун. Артка катартып турчу форма. Жок, бул жак сен келе бер. Куйруктун формасы. Бул выставкадан кийин дагы коз кочкорлордун бүттүгүн эз алдырдым. 15 күн эчтеке алаң эле чөптү. Берек бурчу. Жукарып кетти бир аз. Эс алып арткады. Бул канча чыкты салмагы выставкадан? Бул 117 чыкты. Козу тиш. Коз тиш. Машалла. Булар өтө деле андай дайындаган эмеспиз анан. Мен апарып катыштырып койдук. Чүйдөн келген Алтынбек байке дедиңиз, Алтынбек байке. Петровкада. Франкел. Ошо киштен алган. Ошодон алган. Легенданын небереси экен. Амок красавчикчи. Бул миллиондун небереси. Таласский кочкор. Таласский. Бул ошол миллиондун небереси. Бул кочкор. Атасы ушундай кызыл болчу. Бунун кулагы 22, бою 95 азыр. Бул коз тиш канча? Коз тиш бу да. Бул дагы узун кочкор болот экен. Өтө узундугу. Машалла. Мүйүзү ошол жаш кезинде кайрылбай калып ушундай болуп калды да. Булкылдайбы? Булкылдайт. Энесинде мүйүзү жок, атасыныкы да жок болчу да. Абсолютно. Могу түшкөн окшойт, Мисалы, могу башында кичине карарып турат го. Буда да бар, тигиде деле бар, өзүнүн ушундай бир тырмактай болгон мүйүздөр бар да. Ошол буда бул сатка коюлат буда. Машалла. Төштөрүн мына бери алдын карап кой. Төшү өтө мынакей. Төшү бөлөкчө да bunlar. Фигурасы бөлөкчө ушун. Кулак баштары өтө керемет. Анан бул кичине тетик кочкор окшойт, өзүн жеңил алып жүргөн. Ошо. Жана корого киргенде кийик теше кирип атты го. Булар ушу кемеге байлоого кеч кирип калдык. Бул арык го. Арык, ошо. Бир 2 ай эле болду. 2 айда ушу 25 кило кошту. 25 килограмм. Байлоого киргенден. Кулак 22, бой 95. Мунуку канча дедиңиз? Мунуку деле ошо бою 94 ке барып калды, кулагы 20. Кулагы 20. Буларды канчадан коесуз бааларын ошондо? Буну ошо бул миллиондун небереси сатылат ошо. $7,000 деп атабыз. Соода болот. $7,000, Выставкага чыктыбы бул? Бул барып келди. Ярмаркага.
Жок, выставкага чыктырып келдик. Бу да ушу 117, 115 чыкты ушундай. Бирок арык экен, Арык да бул ушу. Ошондо да ушундай салмак берди. Ооба, 110. Багыш керек экен да муну. Муну багыш керек. Бул ушу мен бакканы бой эле өзүп, куйругу толуп эле. Кана эгиден карап көтөрчү башын бир аз. Жаактары башы. Машалла. Жакшы да. Бул бакса куйругу чоңоюп, денелери толуп, бой узун экен, Кулагын жаап калдым колуң менен. Колуң ойлоп коюм. Мына. Машалла. А бул легендачы красавчик чуйский. Буну ошо быйыл пробник коюп көрөйүн деп атам. Да, бир жыл багып. Бул сатылбайбы азыр. Бул калат. Бул калат. А монун баасы $7000. Ол кой жибереличи? Ашейинке чечкилечи бир бош жүргөнүн көрөйүн. Бул ошо былтыр күзүндө козу кезинде 5000ге сурашкан. Сатылбай калган. Машалла, кочкордун гүлдөрү. Кош. Сүйүшөт экен да булар, Чоң кочкорлор ыбызы таштап. Мо легенда эле ошондой окшойт, Муну коркутат окшойт. Кана? Легенданын мойнунун жоондугу өзөкчө. Легенда жоон экен. Баш жоондуктан кичекей көрүнүп калды баш. Жоон экен, мойнундар жаман плотный экен, Мойнундар жоондугу. Мол кочкор $7000 экен тугандар. Миллион неберesi. Узундугун көрдүңүздөрбү? Bunun atazı öte ушундай сулуу кочкор болчу. Атазы? Опа, мына кочкордун гүлдөрү. Мына кара кочкордун, мына ошо короодогу пробник козулары. 5 айлык козулар экен. Булар энелери кандай койлор ошондо? Так, энелери идеальный койлорбу же мындайбы? Четтегиники Афган, чоң Афган жакшы койду. Афгандан туулган, Эгистин түгөйү бул. Эгистин түгөйү. Эркек. Бул болсо эми средний койлордон туулган да, өтө мындай укмуш эмес. Баягы. Эмен Кенжебек байкенин койлорун көргөзүн да бакой, Кенжебек байкен. Ошонун койлорунан бир аз алганбыз, ошодон түшкөндөр. Бирок кулак не подарок экен, Кулактары жакшы. 5 айлык козулар. Буларды ушу жаңы энелеринен бир ай болуп калды, алып калып эле. Жемге деле эми кирет буюрса. Бу Афгандан, ушул да Афган. Афган ошол. Эгист бай. Ушу кочкордун балдары. 5 айлык коз кочкорлор. Ушулар да сатылат эми. Баасын өзүңүздөр содалашып алсаңыздар болот, кара койлор. Булардын буттары да жоон аябай. Ортодогун жаш чоңураак окшойт, Эме бир ортодогунуку бир жума. Бир жума эле. Умасынан билинет го, жаш чоң элес. Машалла. Дагы кандай кочкорлоруңуз бар? Терден алып чыксаң. Экон чыгар айдасаң бияка эле. Не линия ошондосу? Так, бирөөсү ошол Титаниктин баласы бар. Прямой. Өзүнүн баласы Титаник. Титаник. Алтынбек байкеден келген адагы. Петровка да? Статус. Франкель. 10 айлык. 10 ай болду. Кана? Мурун Алтынбек байкени Алтынбек статус деп жүрдү, Алтынбек Титаник деп жүрдү, эми Алтынбек Франкель деп калды элдер. Кайсы ошондо могу легендадан башка бүт баары сата бересиз? Легенда ошол Титаниктен башкасы. Титаник кайсы? Мына мо каразы Титаниктин машалла. Баласы бул. 10 ай болду. Качан туулган экен ошондо? Бул августта туулган экен. 1 жаш болот август. Августта 1 жаш болот. Азыр бою 90. Бою 90. Веси ушу 100. Бул бай эгист немеде Алтынбек экен, Видеодон көргөнсүз, Титаник былтыр тартканда. Бунун энеси кара кой да? Энеси кара кой да. Бул эгистин пайы болуш керек шеп бул. Алтынбек байкеден бир тактап алсаңыз. Бир кара койду, Титаниктин биринчи балдары туулду деп августта. Мен эсимде бар да, видео салган. Эгиз козулар, бири кызыл, бири кара, буттары узун козуларды, тууду деп, зорго туудурдум деп, көк чөпкө коюп, группага салган да.
Менимче ушуларга деп ойлоп атам. Ошол козу. Эң биринчи эмес. Пробный. Бойлору узун козу экен, э? Бою ушу 10 айында 90 болду. Буйза. Машалла мына. Кочкордун бел узундугу, форманын тузушу идеал экен. Башты карбоностору акырындык менен ачылып келатат. Ачылып келатат. Кулак канча? 20, 21. Кулак ушу 20, таза 20да. Bunun dagы формалары уникалдуу экен, э? Шыйрактары узун, буттары тик, бели түз, э? Төшүн көрүп койгула. Бул сатылбайт. Бул сатылбайт. Кандай, муну кара койлорго иштетесизби? Кара койлорго келечекте иштетем. Монун кыздарына, э? Ушунун кыздарына. Сонун линия тандапсыз бирок. Келечекте буйрса ушуну. Ал Титаниктин тукумдары чыгып, Титаник болуп аткан мезгил. Ушул колго буйрук тийип калды. Машалла. Бу кочкорду эстейм мен. Августта туулган. Августта туулду деп айтат. Титаник менен былтыр августта кошуп тарткам козулар деп. Жаш козулар болчу ушунда. Ошол. 2-3 жумалык козулар болчу. Кулак узун, кара козу. Ошо. Өзү да. Сен айткандай буту узун. Узун. Действительно группага салган, жаман узун туулду депчи. Бул Энес чоң кара кой болчу да. 10 айында эми тиги кочкорлор деле 10 айында мындай бойду бере алган эмес. Бойлуу Кудай буйрса. Машалла. Бул афганецпи таза? Бул таза. Привозной афгандардан былтыр туулган. Июндун этегинде туулган. Анан ушул бөлөктөрүн сатып отурган ушул калып калды. Бу да сатыкка сатылат. Бул сатылат. Если ушул сыр болбосо канчага коесуң баасын? Буну ушул 80 деп атам. Беребиз. 70ке сурашкан. Сатпай койгонсуз. Афганец экен тууган. Таза афган, жакшы. Энеси да аябай жакшы бунун. Энеси бул жакта сиздеби? Жайлоодо да. Тогайдагысы, э? Бунун энеси ушул носорогдон тууду, ушундай кызыл, светлый козу, ургач. Могудан да, э? Машалла мына. Бул өзүнүн формасы да аябай. Жаш да бул эми. Бул деле 10 ай болду да, мындай айтканда. 11 ай болуп калыптыр, э? 10 ай болду. 10 ай. Болду, кой жүрөйүн. 11 ай болду. 11 ай. Ромо Титаник чоң экен, э? Титаник жакшы бул. Моолардан 4-5 ай кичикейди ошондо, туурабы? Чекей. Bir жарым жылга кичикей. Дагы эмне бар сатыкка же болду ушун? Болду ушулар эле сатыкка. Таласка сиздикке кочкор иштегендер келиш керек экен, э? Карасынан, сарысынан, афганыдан. Могу кочкорду колду багат окшойт кичине эркелетип. Мындай эле турат өзү эми жаш ушинте берет го жаш кезинде. Эме көрөйлү эми. Күзүндө же кийинки жылкы выставкага 2 тиш болуп чыгат да бу же. Буйруса, э? 4 тиш жарбайт го, э? 4 тиш. Кийинки жыл бул убактарга али жарбаса керек. Эми күзгүлөргө может коз тиш менен барып калат. Күзгү выставкага болуп калса. Бирок сулуулук не подарок экен, э? Кочкор. Мына Алтынбек байкеден такташыңыз керек да, мен айтып аттым го сизге эртең менен. Может энелер носорогдун внучкалары депчи. Можете быть. Бардагында чоң кара койлору. Болду, бөлүңүздөр азыр, сүзүшүп өлөт. Атаандашып калбасын бири-бирине. Так, туугандар, биз чыгарылышты жыйынтыктайлы. Мына ушундай производитель чоң, өтө келишкен кочкорлор сатыкка коюлду. Кимдеки мына ушундай кочкорлорду издеген болсо, келиңиздер. Кожурный кочкорубуз өтө суктантты мени дагы. Миллион баласы экен, түздөн түз. Машалла, сөз жок. Козлардын эң арттары сатылды мындай. Жөнөкөйрөктөр 50 миңден кетти. Мунуку, э? Бурун эле. Машалла. Эми жакшылары буйрса чыгат. Бул ошондо бир жагы 4-чи ошо боюнча турат, бир жагын эле чыгарып койгон болду. Азыр мына 2 жаштан жаңы ачты да. Мына буягы молочный тишин тур. Эй. Молочный тиш. Буягы мынакей мут койбоду. Алтын тишчи колду. Даже 8 да жок экен, а? Жок да бали. 2 жашта. Болду көрүн. Бир жак молочный. Кызык го, э? Ушундай болду. Же бирдеке баа тиши кычышып, бирдеке илип түшүрүп алганбы, ушундай бир. Табияттан болуп турат. Кээ бир кочкорлор билесизби? 10-11 айында 2 тиш болуп туруп, 1 жаштан өтүп эле 4 тиш жарып салып, 2 жашка чыкканда 6 тиш жарып салган кочкорлор бар эми. Эми бул табияттан. Негизи жакшы кочкорлор сатыкка чыгардыңыз, Азамат байке. Короңузга береке, таласка келип көрсөттүк, буйруса суктанта турган кочкоруңуз бар экен. Иншалла мына көрөйлү ушу кочкорлорду кийинки жылы.
Бул өтө мындай күчкө толгон Буагы да. мезгил экен да, 20-25 жаштагы жигитте 2 жаштан өтүп бул мезгилде и күчү бааланат, и сыпаты, и жаштыгы бааланат дегенде, жаштык өзүнчө бир байлык дегендей. Кочкоруңуз, машалла. Айтып атко жаштыгың менен сулуусуң дегендей да. Жаштыгы өзүнчө бир байлык бул. Бул белек Алладан келген. Машалла.